тамак аш коопсуздугун камсыздоо маанилүү. Бул багытта Каракол шаарында тиешелүү кызматтар менен биргеликте касапканалардын эт саткан жайлардын абалы текшерилди. Союлуп келген малдын эти таңерте атайын санитардык лабораториядан көзөмөлдөөдөн өтөт. Коштомо кагазы эттин сапаты баары талапка жооп берсе, мөөр басылып, сатууга уруксаат берилет. ЛВС деп коебуз, бул лаборатория эт сатуучу жайдагы базардагы тура турган лаборатория. Ушул лабораторияга чейин жазылат коштомо кагаз. Коштомо кагаз келгенден бияктан толугу менен өпкө оору, башы, ошондой эле жана идентификацияланган бирка чиптери текшерилип туруп, коштомо кагаздын негизинде. Ошону менен бул жерден осмотр кылынып туруп, кайрадан форма 2 чыгат да. Ошол QR код менен, справкага чыккан QR код менен бул эттин кайдан чыкканын тапса болот. Эттин өңү кандай болот? Жыты кандай болот? Ошол жактарын бүт карайбыз да. Жана уюп калган жок болган, өлгөндөн кийин союлган жок, ушулардын баары бизден өтөт. Негизи азыр таза мал келет бизге, өзүңүздөр мына көрүп атасыздар. Баары татынакай, тиги алдын ала союлчу жерден мындай термометрия баарын өткөзүптүр, бизге таза мал келет, ошон үчүн бизге таза эт келип түшөт. Шаар аймагында жалпы 4 касапкана бар. Буга чейин соц тармакта өлгөн малдын этин сатат деген наразычылыктардан улам санитардык нормага талапка жооп бербейт деген жүйө менен касапканалардын биринин ишмердүүлүгү 15 күн мурда токтотулган. Мал союлчу жай бүгүнкү күндө жабык. Ошол боюнча азыр текшерүү иштери жүрүп атат. Малдын катышуусу менен болгон жол кырсыктарынын жана мал оорулуктун алдын алуу боюнча облус аймагында 15 атайын мобилдик топтор күчөтүлгөн тартипте көзөмөл жүргүзүүдө. 5-6 дем алыш күндөрү мал ташыган, жанагы мал базарларга мал ташыган машиналарды, автоунааларды текшерип, малдардын ветеринардык коштомо документтери жок, биз ушу мал ташыган мал базарларга өткөзбөй элебиз да. Күн сайын этти сатка чыгарардан мурда тыкыр көзөмөлдөнөрү белгиленди. Буга эт саткандар да көнгөн. Алардын айтымында элди сапаттуу эт менен камсыздоо башкы максат дейт. Күн сайын малдар союлганда убойный сертен ветвраштын көзөмөлүндө союлат. Ветвраштар ошол текшерип, печатын басып, уруксаатын берип, анан ошонун негизинде союлат. Таза эт сатышыбыз керек, конечно, эл таза эт менен камсыз болуш керек. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги жана Айыл чарба министрлиги менен биргеликте түзүлгөн буйруктун негизинде айыл чарба жаныбарларынын жана алардан алынган эт азыктарынын ташылуусуна мониторинг жүргүзүү боюнча 2023 жылдын 1-декабрынан 10-декабрга чейин республиканын аймагында мал уурулук жана вет көзөмөл аталышындагы рейдтик иш-чаралар улантылып жатат. Аталган жайлар жума сайын 2 рет текшерилүүдө. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көлү болсо.